qanday ko'rib. Bularda kun ijroga tushganda sağamızda tergemiz. Buni appaga jayып qo'yganmiz. Баткен шаарынын тургуну 27 жаштагы Дастанбек Сыдыковдун апасы Рахат Ормонова баласынын тубаса ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгени менен алдыга койгон максаты чоң экенин айтат. Тубаса майыптыгы бар Дастанбек эл катары түтүн булатып, бир кесиптин ээси болгусу келет. Кудайдын жаратканы, ыйладым, сыктадым, чыдайм да балам экен. Башка айлам жок. Кудай кааласа жакшы кызга үйлөсөм, бактылуу болсо, мына ушул үй жай ушунуку. Балдарын каралашайын дейм, жардам берейин дейм. Келечекте ушу жакшы курстар болсо, колдон келген, өзүнүн күчү жеткен ишке иштеп, өзүнүн нанын таап жесе, мен дагы жалат болбойм да. Мен үйлөнсөм, балалуу болам, кыздуу болам, анан апамдын келинасам үйдү жайды шыпырат, өзү кир жуат, идис жуат. Анан апам демелет, үрүшүп колуп иштегим келет, машина ооногум келет. Баягы мындай машиналар бузулуп калат го, баягы жарым жылда машина урулган, сүскөн. Шунакага шого иштегим келет да. Ошо бир күндө бир-эки маал аз-маз машина кармайм, машина тигем. Токтокан Кочкорова мындан 3 жыл мурда жол кырсыгына учураган. Кырсыктан улам өз алдынча баса албай калган. Ал бул сыноону жеңүү үчүн кол өнөрчүлүк менен алектенип, киреше табууну колго алган. Кыргыздын курак төшөктөрү, подушкаларын көрүп, интернеттен көрүп калдым. Муну кантип тиксе болот экен, мен бутум иштебегенмен колум иштейт го деген ой келди дагы өзүмө. Мен инвалидмин деп эле отура берсең, мээңде ой жей берет экен, эчтекеге кызыгууң болбой, кайтып артка кетет экенсиң да. Азыр мен өзүмдү ошо мурдагы жүргөн путу бардай эле өзүмдү сеземин. Ал эми Илмурат Кайыпов ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай, башка балдар сыяктуу орто мектепте окуп билим алган. Физикалык жумуштарга иштөө мүмкүн болбогон соң, убагында билим алганына азыр кубанат. Анткени учурда ал мобилдик байланыш тармагында эмгектенет. Мечтали стать космонавтами, да? Биз космонавт болобуз дегенбиз, мисалы авиаконструктор болот, көптөгөн балдар үчүн кыялданчу да. Анан жеке мен өзүмдө андай кандай десем, фантастичный кыялдар болгон эмес. Менде, если честно сказать, мне было стандартная мечта, кадимки эле стандартный мындай кыялым болгон. Стать самостоятельным, самостоятельный кыргыз жакка тургандай, өзүн өзү эптөө болобу. Ушу я и стал самостоятельным, мен эле өзүмчө мындай кичинемде кыялыма жеттим десем болот. Ал эми 25 жаштагы Азиз Кожонов 3 жыл мурда кырсык тап баспай калган. Чет өлкөдө дарылануудан өтүп, ал жактагы шарттарды өз мекенинде түзүү максатында калыптандыруу борборун ачкан. Анын бул аракети башына түшкөн оор учурду жеңүүгө жана өзү сыяктуу башка муктаж адамдарга пайдалуу болгонуна кубанат. Бул жерде негизгиси ошол омурткадан жабырып аткан, омурткасы сынган, көкүрөгү сынган, бели сынган, мойну сынгандар, коляскада турган, инсульт алгандар келет. Башынан травма болгон, головный череп. Деципулар келет кеде. Жаш балдар. Эми жаш балдар дегенде боюна карап алабыз да. Жаш детский тренажер жок болгон үчүн тренажер боюна туура келсе алабыз. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштырууда алардын жакындарынын колдоосу өзгөчө маанилүү дейт Гүлнара Темирбаева. Майыптуулугу бар балдарды ата-энелерге дагы өзүбүздүн тажрыйбабыздан айтып кетсек, балдарын жашырбасын. Балдарды аларды деле толук кандуу адам катары сыртка алып чыксын. Себеби аларга да жардам бере турган коомдо чөйрө бар, структуралары бар, уюмдары бар. Аларга жардам колун сунуп, бул балдар дагы кадимки нормалдуу адамдар кечирген жашоону кечириш керек. Алардын бул эң башкы укугу. Ошол укуктарыны камсыз кылуу бул ата-эненин милдети да. 18 жылдан бери алып жүрүп, мен уже билем дагы кандай нерсе кылышты.
баарын билем. Канайым Мунарбек кызы ден соолугунан улам массаж алып турат. Ошондуктан бул кесипти аркалап, аны тереңдетип окуп үйрөнүүнү максат кылган. Канайым Баткен районунун Самаркандек айылында жашайт. Массажистке окусамбы деген ошо тилегим окуп неме алып өзүбүздүн реабилитационный центрде бир бурчуну ачып алып өзүм эме кылсамбы деген ниетим бар. Буюрса. Канайымдын апасы анын жашоодо өз ордун табуусун каалайт жана болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып ага колдоо көрсөтөт. 18-ге толуп уже өз акча тапкысы келип отуруп, анан кийин апам кандай акча тапсам болот, апам массажист болуп акча тапсам болот деп шунун эле неме кылды окшойт. Көптөгөн отуруп көп нерсени ойлойт. Стимул деген стимул грант деп келип ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендерди окутуп кече проект жаз дегенден шуну мотивация кылып кече экөөбүз ошого неме жазганбыз. Проект племен үйдө отуруп апа мен деле племен түйсөм болот экен же племен түйөлүбү деп. Канайым бүгүн Баткен шаарында биринчи жолу өтүп жаткан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн уюштурулган достук мелдешине келген. Иш-чаранын максаты 17 жаштан кийин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кесиптик багыт берүү болуп саналат дейт уюштуруучулар. Долбоордун алкагында биз курстарды ар кандай профтех лицейлер менен, ар кандай мына курстарды өткөрүүчү окуу жайлар менен келишим түзгөн жатабыз. Андан кийин дагы бир жакшы эме өзгөчөлүгү, мисалы үчүн мастерлерге бекитип бергенге мындай үмүт кылып атабыз. Анткени ушу балдар дагы 1-2 ай ошол мастер менен келишим түзсөк, мастердин колунда иштесе, андан кийин өз алдынча иш алып барса деген максатыбыз бар. Жергиликтүү бийлик мындай демилгелерди колдоо менен өкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте кесип тандоого мүмкүнчүлүк түзүү аракетинде. Биз Баткен шаарынын мэриясы ошо ар кандай донорлор менен чет элдик уюмдар менен сүйлөшүп, буларды баягы повышение квалификации деп коет, баягы билимин жогорулатуу багытында азыр иштерди жүргүзүп келебиз. Өткөн жылы да ушу Бириккен Улуттар уюмунун долбоору менен ушу өзүнүн кесиптик лицейде баягы ашпоздукка, тигүүчүлүккө окуттук. Баткен облусунда 21192 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Анын 18399-у 18 жаштан жогорку жарандар болуп саналат. Албетте анын ичинде мынтип тагдыр сыноосун жеңип, өзүн өзү өнүктүрүүгө бел байлагандары жок эмес. Каармандарыбыздын кадимки жарандар сыяктуу коомго аралашуусу алардын эрктүүлүгүнөн кабар берет. Ошол эле учурда аларга жакындарынын колдоосу таяныч болуп, дем күч ишеним болоору талашсыз. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.